Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым жана ардактуу апалар. Бүгүнкү класстык саатта 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата эне уйдун куту деген темада сабак болмокчу. Сабактын максаты бул дүйнөдөгү эң ыйык, эң кымбат болгон энелердин баа жеткис асылжан экендигин, алардын кадыр баркына жетип, түйшүктүү зор эмгегин даңазалоо. Эне сага кандай мактуу жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен тең диш албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат. Эне үйдүн куту, чырагы, аял зат үчүн бакыт башаты эне болуу. Эне бактысы балада, адамзат жашоосундагы эң ыйык нерсе эне. Эне мээрим эмеспи? Эне болбосо үйдө кабак ачылбайт. Эне барда сары суу да бал татыйт, курсак пөскөрбөйт. Демек эне кут, бул молчулук, токчулук, жаркын маанай, өмүр булагы. Энени жерге салыштырам мен. Ооба, эне жер, жер эне. Жер эне акка да, карага да, жаманга да, жакшыга да баарына бирдей. Жер эне баарына түтөт, баарына чыдайт, баарын кечирет, баарын бирдей сүйөт. Барды өндүрүп, өөрчүтүп, көбөйтүп кайтарат. Башына эмне заман түшсө да, кайра эле жаз менен бирге жаңырып, жамгыр менен жуулуп, гүл болуп, кайра ачылып, сүйкүмдүү мээримин жаз нуру менен кошо жылуулугун кайра эле чача берет. Андыктан ардактуу биздин энелер, жаздай сулуу, жылуу жүзүңөр албырып, гүлдөй ачылып, дайыма балдарыңардын бактысына бар болгула. Энеден туулган аламдын баары силерге өмүр бою карыз жана милдеттүү. Гүл өңүңөр өчпөсүн, аялзат деген атыңарды түбөлүк сактап, бар болгула ааламдын асыл заттары. Senin altın neneken, baktıma konuğun bereken, ul kızlar enelerdi, silerdi. Dünyalar barınan ıyık eken. Bakem, asıl apa ömrümdün tümare, bir özüsü ırıskım ne münere. Sensiz apa bir tığım garız bayt, bul jaşonun mağa bir de jirgalım. Katam bolsa oңдогом, жакшы жолго жолдогон, эң мээримдүү энекем, теңдеши жок берекем. Сүйүктүү жүрөктө эң жакыным дүйнөдө ак сүтүн берип чоңойткон апакем тура жол ойрөткөн.